Алиман Үсенова 29 жашта. Ал дарыгерлерден катачылыгы менен төрөлүп, жарык дүйнөгө буту менен чыккан. Мындан улам буту кыйшык болуп, ДЦП деген диагноз коюшкан. Чоңойгондо өлкөдөн 4 жолу операция жасатып, бирок жыйынтыксыз болгон. Азыр Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фонду менен Индия жергесине барып, биринчи операциясын жасатты. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу бир туугандар. Биз азыркы учурда Индиядабыз. Мага май айында бутума операция жасалган, бирок мен негизи ДЦП диагнозу менен келгенмин бул жака буттарымды айыктыруу үчүн. Биринчи операцияда темир койдурдук, бирок ал жардам бербеген соң экинчи операцияны дагы повторный операция жасаганы туура келип жатат. Азыр менин бутум кыскарып кетпеш үчүн ушинтип могу жерге байлап койгон. Эгерде мен экинчи операцияны жасатпасам, анда Кыргызстанга кете албайм, баса албай калышымды айтты. Ушундай бир ооруда турам. Менин атам жок, апам өзү гана өстүргөн. Кыргызстанда да бизге жардам бере турчу кишилер жок. Мүмкүн болсо мага жардам берип коюңуздарчы. Азыр бул жакта бизге врач болушунча жардам берип атат, скидка кылып берип атат, бирок скидка кылганда дагы ошол баасы $5000 деп айтты, операциянын өзүнүн баасы. Бул жакта бизге Ирфан переводчигибиз болушунча колдон келишинче, мүмкүн болушунча жардам берип атат. Жана дагы Азамат Байматов, Кайрымдуу фонду аркылуу келгенбиз. Алар бизге жардам берип атат. Дегени менен баары бир азыр 2-3 күн, 4 күн аралыгында операция жасалбаса, бул жерге уже бутум дагы кыскарып кетиш коркунучу бар экен. Бул жер операция жасалган, кайра алды ошол темирлерди. Эми бул жерге платин коюлуш керек экен. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Биз ушу Индиядабыз. Азыр мына кызым операция болду, темир салдырды. Операция жакшы жасалды, бирок темир отказ кылды. Көр операциясы жакшы болбоду. Мына экинчисине эми дагы операция жасаган атышат. Кыргыз элим, бизге кайрымдуулук жардам берип коюңуздарды суранамын. Кызым суранып, бардыгыңыздарга жардам берип коюңуздарчы. Эгер ушул операция болбосо, мен Кыргызстанга кете албайт экенимди айтты. Бутум улам кыскарып кете берет. Мондай абалда биз Кыргызстанга кете албайбыз. Ара жолдо бирөөнүн жеринде калдык. Бизге жардам берип коюңуздарчы. Азыркы учурда Алиманга биринчи операция жасалды. Ал эми Алимандын толук сакайышы үчүн экинчи операция керек болуп жатат. Операциянын баасы $5000 түзөт. Бирок фонддун сүйлөшүүлөрүнүн арты менен 50% арзандатылып, $2,500 керектелүүдө. Здравствуйте, меня зовут Мухаммад Ирфан. Я переводчик Алимана хорошо. Алиман уже в Индии приехал 2 месяца назад для операции ноги. У него кости это коротко была, это лето оперировали они. Но первая операция 2 месяца назад была, она уже половина лучше стала. Но а вторая операция сейчас тоже нужен, хорошо. Для этого у него деньги, наверное, не хватает. Эта сумма есть, $5000 около ходит эта операция. Они, это врач сказал, через 3-4 дня обязательно надо операция сделать. Пожалуйста, вы как можете эту сумму помогите, хорошо? Иншалла, мы тоже как можно здесь внутри больницы тоже помогаем, как можно подешевле туда-сюда, все места гостиница тоже, такси, вакси, все бесплатно тоже сделаем, иншалла, здесь, хорошо? От нас тоже как можно помочь, мы всегда помогаем здесь. Огромное спасибо вам. Алимандын операциясына керектелүүчү акча каражатын алгач окуткан агайы Дамир мырза чоң колдоо көрсөткөн. Көптү көрсө гүл болот. Келиңиздер, кайдыгер карабай Алиманга колубуздан келген жардамыбызды берели.